Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат. Андыктан бүгүн силерге жаңы долбоор, жаңы ат менен тартуулайм. Келечек Bootcamp. Bootcamp деп аталган себеби бул интенсивдүү IT технологияларын үйрөнүү, практика жүзүндө реалдуу долбоорлорду жасоо. Анан аты айтып тургандай, бул долбоордо ошол таланттуу адамдар, күчтүү адамдар, бир нерсе жасайм, бир нерсени үйрөнөм деген адамдарды ошол жаңы доордун, жаңы замандын, азыркы өзгөрүп аткан замандын IT лидерлерин, ITде бир нерсе жасайм деген, бир нерсени иштетип көрөм, жашоомду өзгөртөм, жакшы жашоого а, аракет кылам. Вот акыркы жолу буга чейин курстарга катышып жүрсө, же болбосо айти үйрөнө албай жүрсө, ошолорду жетелеп келип анан айтини үйрөтүү долбоору да. Анан жөн гана айтини үйрөтүп койбостон, аты айтылып тургандай, киреше алып келген санарип чечимдерди түзөбүз да. То есть айти чечимдерди бир кандайдыр бир көйгөйдү чече турган долбоорлорду жасайбыз. Ар бирөө өзүнүн идеясын текшерип, ошол өзүнө долбоор жасап чыгат. Анан аны интернетке алып чыгып, акча таба тургандай бир SaaS продукт жасайбыз да. Э, Анан аны болсо атайын бир методологиялар менен, дизайн thinking деген бар, MVP, agile, гибкий методологиялар, ошолорду колдонуп, азыр IT компаниялар иштеп аткан методдорду колдонуп, анан ошол долбоорду жасаганды үйрөтөм да. То есть фокус долбоор жасап чыгуу. Анан албетте ошол долбоор кийин жумуш тапканга, акча тапканга, эркин болгонго жардам берет. Анан аны албетте айтинин негиздерин үйрөнүп, бирок AI, жасалма интеллект технологияларды, вайп кодингди колдонуп, ошолордун жардамы менен эгемен санарип ишкерлик маданияты да. Бул инди хакинг деген бар. Буга чейин уксаңар подкастты же болбосо изилдеп көрсөңөр, инди хакинг маданиятын, инди деген бул индепендент, көз карандысыз. Хакинг деген бул күнүмдүк жашоодогу иштеп аткан нерселерди бузбай туруп, өзгөрбөй туруп, мисалы азыркы жумушуңарды иштеп атсаңар, азыркы иш кылып атсаңар, ошого жардамчы катары ошонун үстүнө үйрөнүп, ошонун үстүнөн убакыттап, алаксыткан нерселерди азайтып, анын ордуна жакшы жаңы бир жасоо деген маданиятты алып келип, өз алдынча эркиндик алып келе турган, эгемендик алып келе турган бир кичинекей долбоорду жасайбыз да. Ошону маданиятты киргизебиз. Ошону түшүндүрүп берем, ошол жөнүндө жолугушуулар да болот, ошол жөнүндө ар кандай хакатондор болушу мүмкүн. Иши кылып, ошол боюнча Кыргызстанга кыргыз тилинде инди хакинг маданиятын киргизип, анан бул жерде биз реалити шоу кылабыз, улуттук реалити шоу. То есть биякта катышуучуларды көрө аласыңар, кимдер катышат, кайсыл уровеньде турат, кайсыл этапта турат, кайсы миссияда турат. Реалити шоу дегенде баягы бир четинен катышып аткандар ошол бир шоу, реалдуу IT лайф убагында жазылып аткан нерсеге катышат. Жаңы кошулгандарды дагы биз таанышабыз, алар жөнүндө жазабыз, аларды изилдейбиз. Анан алардын ошол этаптары кайсыл жерде турат, кантип окуп атат, ошол жөнүндө жаңылыктарды бул жака чыгарып турабыз. Бүгүн биринчи жаңылыгы чыкты. Мурда келечек клуб болчу, келечек клубтан иштетип атабыз. Ичинде адамдар уже бар, адамдар окуп атышат, студенттер окуп атат. Ошолорду эми буткемп кылып өзгөртүп, анан ошол реалдуу реалити шоу сыяктуу кылып көрсөтөбүз да. Анан айткандай эле, бул баракчага бир жумада ким эмнелерди кандай иштеп атат, кандай окуп атат, ошолор жөнүндө рейтинг кылып, биз ичибизде рейтингибиз бар. Геймификация түрүндө жасалган, упайларды чогултат. Ар бирөө өзүнүн темпине жараша окуп, үйрөнүп, жасап, анан ошолордун жыйынтыгында башкы бетке чыгарып турабыз да. Анан бул
Бул дагы деле онлайн курс болушу мүмкүн. То есть дагы деле ичинде ар кандай технологияларды үйрөнөбүз биринчи иретте. Бирок заманбап да мындай кадимки IT онлайн курс эмес. Бизде группалар жок, бизде баштап аяктаган убакыттар жок. Любой убакытта кирип, любой убакытта окуп, анан любой убакытта чыгып кетсе болот. Бир кандайдыр бир жыйынтыкты чыгарып турупчу. Ошондо бул жака катталгандар, ар бир окуучу, ар бир студент, ар бир кошулган адам бул мелдеш, бул мелдештин активдүү катышуучусу. Бул деген ушу атай мен тапшырмаларды берем, ошол тапшырманы аткарып, анан технологияларды берем, ошолорду үйрөнүп, анан ошолорду реалдуу бир проекттердин, биздин проекттерди, өзүңөрдүн проекттерди жасап, аны коомчулукка алып чыгабыз. Коомчулукка пайда келтирген, кандайдыр бир көйгөйдү чечкен бир кичинекей IT чечимдерди, микро SaaS, SaaS продуктыларды алып чыгабыз. Алар деген эмне, кантип иштейт, ошолордун баарын улам ар бир этапта, ар бир жолугушууда үйрөтүп бирге жетебиз да. Анан бул геймификация дегенде миссиялар бар. 5 чоң миссия бар. 5 чоң технология, направление. Анан ошол 5 чоң миссиянын ичинде этаптар бар. Анан ошол этаптарды улам ар бир этаптын өзүнүн бир темалары бар. Общий оба HTML CSS деп жазылат. Бирок биринчи этапта мисалы баатырдын жолу жөнүндө түшүнүктүү айтып үйрөнүш керек. Ал эмне, кантип иштейт, кантип колдонсо болот, кантип баштагандан кийин таштап салбаса болот, ошолор жөнүндө өз алдынча эле дагы биз менен бирге үйрөнүп, анан аны презентация кылып, жолугушуу кылып айтып бериш керек да. Ошондо активдүү үйрөтүү, активдүү үйрөнүү болуп, адам өз алдынча дагы жакшы үйрөнө алат. Элдин алдына чыгып сүйлөгөндү үйрөнөт, анан кийин бул ага жардам берет өзүнүн проекттерин презентация кылганга. Анан экинчи этапта мисалы жөнөкөй HTML CSS үйрөнүп, ошо менен кичинекей фрагменттерди жасап, сайттарды жасаганды үйрөнөт. Албетте аны дагы кайра айтып берет. Кантип үйрөндү, кандай метод менен үйрөндү, эмне HTML CSS деген эмне экен, башкаларга үйрөтүп, өзү да үйрөнүп, ошондо улам ар бирөө айтып берип атып, сүйлөгөндө да үйрөнөт, үйрөткөндө да үйрөнөт. Андан тышкары башкалар дагы жетишпей аткандар ошол теманы кайра кайра угуп атып, анан үйрөнүп баштайт да. Ошондой жөнөкөй метод менен биз чоң технологиялардын баарын өтүп чыгабыз. Анан ар бирөөнүн да өзүнүн этаптарында кызыктуу бир методдорду, кызыктуу бир иштерди, идеяларды ишке ашырганды үйрөтүп, жыйынтыгында бир чоң ушундай SaaS продукту жасап чыгарса болот, же болбосо жумуш издеп көрсө болот. Бирок жумуш издөө азыр биздин биринчи фокус эмес, анткени заман өзгөрүп атат. Чоң IT адамдар дагы иштеп аткандар дагы коркуп атат, жасалма интеллект биздин жумушубузду алып коебу депчи. Бирок биз ошону өзүбүзгө жардамчы катары колдонуп, биз ошол жасалма интеллекттин жардамы менен биринчи микро SaaS продуктуларды жасаганды үйрөнүп, аны ошону портфолиого салып алабыз. Анан жумуш өзү бизди таап алат да. Бирок таппаса анда биз өзүбүздүн SaaS продуктубуз менен өзүбүзгө жумуш жасап, анан ошондон акча алып, эркин каалаган жериңде иштеп, каалаган убактыңда иштеп, долбоор жасайсың. Анан биздин рынок кичинекей болгондуктан биз акырындап чоң рынокко, Германиянын рыногуна чыгабыз, же болбосо ким Кыргызстанда болсо Германияга көчкөнгө аракет кылат. Германияда жашагандар бул жакта рынокторго иштеткенге аракет кылат. Мен өзүм да Германияда турам, ошондуктан бара бара Германияга чыгара турган SaaS продуктуларды жасайбыз да. Бул кошулуу албетте платный. Буткемпке кошулуу айына 100 евро. Анткени бул инвестиция, өзүңөр үчүн инвестиция болот. Буну үйрөнүп алып, анан кайра ошону өзүңөр кайра таап алсаңар болот акчаны. Бирок ошол атайын кошулган фильтр үчүн айына 100 евро. Бирок албетте арзандатуу да болот. Ким чындап эле кошулам десе, убакыт берилет. Мисалы азыр мен чыгарып атканда ушул 50 евро же болбосо айына 5000 сомдук арзандатуу 13 күн калды. Ушинтип арзандатуу чыгып турат. Анан катталып Stripe аркылуу подписка кылсаңар болот. Кандай эле бизде бул жакта жаңылыктар чыгып турат. Бул жактан социалдык сеттерибиз бар. Ошол жака катталып маалыматтарды алсаңар болот. WhatsApp группабыз бар.
жаңылыктар бул жака чыгып турат. Эгерде азыр чече албай атсаңар, жаңылыктарды карап, ким эмне кылып атат, ким кандай жерде турат, ошол жөнүндө улам кирип карап турсаңар болот. Анан катышуучулар дагы ошол миссияга жараша, биринчи миссиянын мисалы экинчи этабында турган катышуучулар ошентип миссияга жараша адамдар неметип турат да, өз өзүнчө бөлүнүп турушат. Анан карап турсаңар болот ким кайсыл жерде жүрөт. Анан албетте ошол катышуучунун профилине кирип, таланттын профилине кирип, мисалы Нурландын көрсөңөр болот, профессиясы ким, каякта жашайт, канча жашта, анан кайсыл миссияга жетти, кайсыл этапта жетти. Ал жерде чоң миссиялар бар. Бирок улам улам жасап атып көрсө болот да. Азыр мисалы экинчи этапты бүтүп үчүнчү этапка өтүп бартат и улам аяктаган миссияларды көрүп, кандай жасады, кандай презентация кылды, биз улам ошону YouTube'ка чыгарып турабыз. Көрүп турсаңар болот. Анда эле бизде программабыз бул жакта белгилүү, roadmap, чоң миссиялар, бирок ичиндеги этаптарды жабык, ичинде этаптар кызыктуу болуш үчүн деп ар бир этапты ошол этапка жеткенде көрүп, ошол группага кошулуп, ошолор менен биргеликте иштемей. Кантип иштейт ичи? Катталган соң силерге порталга доступ берилет. Анан доступ берилгенден кийин атайын киресиңер. Бул жакта мен кирдим и киргенден кийин бул жакта өзгөрөт. Көрдүңөрбү? Бизде борд ачылат. Бордко өткөндөн кийин бизде атайын борд бар. И бордто кадимки IT компаниялар иштеген Jira борд сыяктуу, Kanban борд сыяктуу бордубуз бар. И бул жакта ошо сага тиешелүү, мисалы биринчи миссияга тиешелүү немелер бар, тикеттер бар. Фронтендке тиешелүү, вот мисалы меникин бассам, бул мына меники ачылды и ичинде тикеттин ичинде тапшырма бар, Баатырдын жолуна түшүү деген. И ошол тапшырманы кантип аткарыш керек, кантип жасаш керек, бүт баары жазылуу. Анан муну бияка мынтип жылдырып коебуз, иштеп жатат деп. Иштеп баштаганда атайын группага кошулат, Telegram группага. Анан жасап бүткөндөн кийин ал жөнүндө айтып берип, жасаганын мен текшерем. Текшерүүгө жиберилсе, мен текшерем. Текшергенден кийин бүттүгө жылдырып коет. Анан бул жакта кайрадан жаңы тикет ачылат. Кайра жаңы тикет менен анан иштеп баштаса болот да. Так, ушундай. Андан тышкары ошо Зуминарыбыз бар. Зумга кирип, бул жактан дагы иш-чараларды ким качан ар бирөө өзүнүн жолугушуусун өткөргөн, аны жаңы пландап койсо болот. Ошентип Zoom өтүп, сабактарды өтүп, бул жактан жолугушууларды өтсө болот. Кыскача ушундай. Кимге кызыктуу болсо катталгыла. Дагы деле болсо группа менен окуган арзанба. Мындан тышкары жаңы долбоорлорду дагы айтып беребиз. Ал жакта дагы өзүнүн баалары бар. Көңүл буруңуздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.